Саламатсыздарбы? Кыргыздардын дүйнө таанымы тууралуу сөз кылалы. Бул жерде кыргыздардын дүйнө таанымы дегенден максат жерден тарта асманга чейинки айланадагы ошо көзү көрүнгөн баардык нерсени ичине камтыйбыз. Көзү көрүнгөн нерселерден пайда болгон элесте дүйнө таанымы деп турабыз. Ошондо кыргыздардын дүйнө таанымы дегенде кыргыздар элестеткен жана ишенген ааламды түшүнөбүз. Кыргыздардын элесиндеги аалам түшүнүгүн түшүнүү үчүн байыркы кыргыздардай ойлонууга туура келет. Байыркы кыргыздардай ойлонуу үчүн да аалам тууралуу уккан маалыматтарыбызды четке коюп туруп, кең талаада же жайлоодо айланага көз жүгүртөбүз. Анда айланага көз салсак, жердин тегиз экенин, жердин чети менен асмандын чети биригерин, асмандын эң бийик жери ортосу экенин жана башка жерлерге караганда тоолордун асманга жакын турганын көрөбүз. Мисалы бул сүрөттөрдө көрсөтүлгөндөй. Эми бул сүрөттөрдөн, бул көрүнүштөрдөн пайда болгон элестин бир макетин жасайын десек, анда боз үйдүн үлгүсү келип чыгат. Боз үй кыргыздардын дүйнө таанымынын үлгүсү болгон. Кыргыздар жерди жана асманды боз үй аркылуу чечмелешкен. Ошондуктан кыргыздардын дүйнө таанымын боз үйдүн мисалында биз оңой түшүнө алабыз. Эми эски булактарга бара турган болсок, Орхон Энисай жазма эстеликтеринде үстүндө көк теңир, астында кара жер жаралганда арада киши жаралган деген бир сүйлөм бар. Аны жөнөкөй эле сүйлөм катары окуп өтүп кетпешибиз керек, анткени билинбегени менен ошол кездеги түрк элдеринин дүйнө таанымы тууралуу бир маалыматты ташка жазып калтырган. Ал сүйлөмдө бири-бирин толуктаган эки тараптуу эки маанидеги сөздөрдү көрөбүз. Мисалы, үстү асты, көк кара, теңир жер. Үстү асты деген сөз түшүнүктүү эле. Көк кара деген сөз дагы түшүнүктүү эле. Анткени көк кара дегенден бул жерде үстү үчүн көк, асты үчүн кара деп сүрөттөлгөн. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, асманды көк деген, ал эми жерди кара деген. Теңир жер маселеси бир аз татаалыраак, анткени жер тууралуу маселе жок. Мурда кандай айтылган болсо, азыр деле ошол эле мааниде колдонобуз жерди. Теңир болсо эки мааниде колдонулган ал кезде. Анын бир мааниси биз билген эле теңир болсо, экинчи мааниси асман болгон. Бирок учурда асманды биз көк дейбиз. Башым көккө жетти дегенде, төбөм көккө жетти деп түшүнөбүз. Көңүл бурсак, асты, үстү, кара, көк кара, теңир жер деген сөздөрдө бул жерде жуп-жуп маанилер колдонулган. Үстүнүн жубу асты, көктүн жубу кара, теңирдин жубу жер. Жердин жубу катары айтылган теңир учурдагы биздин түшүнүгүбүздөгү асман деген мааниде айтылган. Сүйлөмдөгү контекстти карасак, бири-биринин маанисин толуктап келип, арада дейт. Же болбосо ортодо киши жаратылды деп айткан. Түрк элдеринин байыркы ишенимдеринде биз Кудай деп билген теңирдин жубу болгон эмес да. Ошондуктан жогорудагы сүйлөмдөгү теңирдин асман деген мааниде жазылганын түшүнүшүбүз керек. Темадан алыстап кетпөө үчүн ушул пикир менен чектелебиз. Ал эми көк теңир тууралуу биз атайын сөз кылабыз. Кыргыздардын дүйнө таанымы тууралуу пикирди улантабыз. Кыргыздардын түшүнүгүндө түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деген 4 тарап бар, 4 бурч бар. Аталган 4 тарап жердин 4 бурчун түшүндүргөн. 4 бурчта түрк элдеринин душмандары жана жакын элдер жашайт деген ишенимдер болгон. Ал эми түрк элдери жердин ортосунда жашайт деп ишенишкен. Тарыхта карай турган болсок, түрк элдери бир жерге жайгашканда хан ордону тегеректе отурупташкан. Анткени хандын ордосу ортодо болгон, аны тегеректе эли жайгашкан.
Хан Ордо жайгашкан жердин ортосу деп билишкен. Ошондо хандын ордосу жайгашкан жердин ортосу болсо, анын айланасында хандын эли жашаган, ал эми түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деп аталган жердин четтеринде болсо, ошол түрк элдеринин душмандары жашайт деген ишенимди карманышкан. Хан Ордо жайгашкан жердин ортосу деп эсептешкен себеби ханды Теңирдин жердеги өкүлү катары көрүшкөн. Хан жер бетиндеги бардык адамзатты Теңирдин мыйзамына баш ийдирүүсү керек болгон. Хан өлкөсүнүн аймагын канчалык кеңейтсе, Теңирдин бийлигин ошончолук орнотконго баралы деп эсептелген. Ханды Теңирден кут алган адам деп билишкен. Теңирден кут алган адам гана хан болот деп ишенишкен. Мисалы учурдагы Кудайдын назары түшкөн адам падыша болот деген сөздү ошол түшүнүк менен салыштырып көрөлү. Демек, учурда дагы биз Кудайдын назары түшкөн адам падыша болот, же Кудайдын назары түшкөн адам, Кудай назар салган адам президент болот деп айтып калабыз. Ошол сөзүбүз дагы байыркы түшүнүктүн уландысы деп карасак болот. Түрк элдеринин хан ордосу ошол ортодо болгон дедик. Ал эми ошо түрк элдери хан ордону тегеретте отурукташуусун биз жанагы ордо оюну аркылуу чечмелеп көрөлү да бул жерде. Мисалы, ордо оюну тегерек формада чийилип, ортого чүгөлөр тизилет. Ордо оюну аркылуу түрк элдери согуш стратегиясын үйрөнүшкөн жана анын үстүндө машыгышкан. Оюнду согуш талаасында элестете турган болсок, атчан аскерлердин жанагы хан ордого кол салып атканын элестетебиз да. Хан ордо тууралуу бизге ушул жери гана жетиштүү болот. Бул жерде ордо деген сөз менен орто деген сөздү да байланыштырып көрсөк болот. Анткени хан ордо ошо жердин ортосунда жайгашкан деген ишеним болуп атпайбы? Ошондон улам дагы балким ордо деген сөз бул биздин учурда колдонуп жүргөн орто деген сөз болушу да мүмкүн. Муну тилчилерден да такташыбыз керек. Түрк элдери жердин ортосу менен асмандын ортосунда байланыш бар деп ишенген да, эсептеген. Жер асманга алтын казык жылдыз аркылуу байланып турат дешкен. Мисалы, түнү жерден асманга көз салган кезде бардык жылдыздын тегеренгенин, бир гана ошо алтын казык жылдыз өз ордуна турганын көрөбүз. Ушул көрүнүш түрк элдеринде жерди асманга алтын казык аркылуу байланып турат деген ишенимди пайда кылган, же болбосо түрк элдери ал көрүнүштү ушундай чечмелешкен. Жер менен асмандын ортосундагы байланышты түрдүү символдор менен түшүндүрүшкөн. Ошол жер асманга алтын казык менен байланып турат дегенне жараша, жер менен асмандын ортосунда да кандайдыр бир байланыш бар деп ишенишкен. Ошол байланыш тууралуу да сөз кылабыз. Теңирден кут алган хан Теңирге бийик тоолордо курмандык чалып турган. Бийик тоодо Теңирге курмандык чалуу ритуалын хан жетектеген. Анткени ошол хан Теңирдин жердеги өкүлү болуп атат. Эли хандын артында турган. Бийик тоолор башка жерлерге караганда ошо асманга жакын көрүнгөн. Асманга жакын көрүнгөндүктөн тоолор Теңирге жакын деп эсептелген. Теңирге асманга жакын жерде туруп кайрылышка, мусулман болгондон кийин деле бул түшүнүгүбүздү жоготуп салган эмеспиз. Учурда мисалы ыйык жерлерде өзүбүздү Кудайга жакын сезебиз. Эгер ошол ыйык жерлерде өзүбүздү Кудайга жакын деп сезсек, анда ошол эски түшүнүгүбүздүн кандайдыр бир уландысы деп божомолдосок болот. Муну деле мисалы ислам түшүнүгүндө Кудайга жакындык маселесине караганда, Кудай адамга адамдын кан тамырынан да жакын деп окутулат. Ошондуктан кай жерде болбосун,
адам Кудайга кайрыла алат. Бирок биз ыйык жерлерди Кудайга жакын деп билебиз. Демек, байыркы дүйнө таанымыбыз кандайдыр бир жолдор менен азыр деле уланып келе жатат десек болот. Жер менен асмандын ортосундагы байланышты дарак, от жана оттун түтүнү менен да чагылдырышкан. Шамандын ритуалын көрөбүз. Шамандардын ритуалдарында ортодо жагылып турган отту же даракка окшотуп сайылган маамыны көрөбүз. От болсун, ошо оттон чыккан түтүн болсун, же болбосо маамы болсун, баары асманга көтөрүлүп турат. Символ катары. Шамандар ритуал учурунда асман дүйнөсү менен жогорудагы символдошурган көпүрө аркылуу байланыш түзөт деп ишенишкен. Бул көрүнүштү боз үйдүн ичинен да карап көрөлү. Бул жерде шамандын ошол трансқа кирүүдө колдонулган асбабын дагы көрсөк, бул жерде асманга чыгуучу ушул даракты символдогон. Кыргыздардын дүйнө таанымын боз үй аркылуу биз жакшы түшүнөбүз. Боз үйдүн эшиги дайым чыгышты карап турган. Боз үйдүн асты жерди, үстү болсо асманды символдоштурган. Боз үйдүн ортосундагы коломто болсо жердин ортосун, ал эми боз үйдүн үстүндөгү түндүк болсо ал асмандын ортосун түшүндүргөн. Эми жогоруда жер менен асманды алтын казык аркылуу байланышып турат деп ишенишкен дебедикпи? Ошонун ритуал учурундагысын көрөлү. Ошо коломтодогу түтүн түндүк аркылуу чыгып кетип атат. Бул жерде жыт чыгаруу ритуалдарын аткарышкан. Боз үйдүн ичинде. Учурда да жанагы шам жагуу же болбосо чырак коюу деп аталган ритуалдар ошол доордон калган. Жана ошол эле логиканын жаңы ыкмадагы уланысы десек болот. Демек, ошол жыт чыгаруу ритуалын аткарганда ал жерден коломтодон чыккан жыт ошо түнүк аркылуу чыгып кетип атат. Демек, жанагы асман дүйнөсүнө өздөрүнүн жөнөткөн белектери, өздөрүнүн айткан жана тилектери болсун, тартуулары болсун, ошо түндүк аркылуу чыгып кеткенин алар асман дүйнөсүнө, ошо жогорудагы күчтөргө, арбактарга жетет деп туруп ишенишкен да. Демек, кыргыздар үчүн деги эле түрк элдери үчүн бул боз үйдүн түзүлүш формасы алардын дүйнө таанымы менен толук байланыштуу болгон. Биз мындан түрк элдеринин дүйнө таанымдары боз үйгө айланганын көрөбүз. Учурда боз үйдүн тарыхый ички түзүлүшү өзгөргөнүн эске алып кою керек. Мисалы, бул жерде сүрөттү карасак, ортодо коломто жок. Анткени жашоо шартыбызга ылайык анын ички формасы да өзгөрүп кетти. Ошондуктан кыргыздардын дүйнө таанымын элестеткенде байыркы кыргыздардын жашоо шартын негиз алып туруп элестетишибиз керек да. Түрк элдери жер бетинин бардык аймагы руханий күчтөр тарабынан ээленген деп ишенишкен. Белгилүү жерлер ыйык деп эсептелсе, белгисиз жерлер кооптуу аймак катары кабыл алынган. Ыйык жерлер белгилүү бир эрежелерди аткаргандан кийин ишенимдүү жана коопсуз жерлерге айлангандыктан жолдо кетип аткан жана жолоочулар үчүн түнөөгө ыңгайлуу жер болгон. Белгисиз жерлерде туш келип уктоо түнөө кооптуу болгон. Жер которуп барган жерлери да белгисиз жер катары кооптуу болуп эсептелген. Ошондуктан белгисиз жерлердин руханий ээлеринен уруксат алышкан. Ал үчүн курмандык чалышкан жана ритуалдар аткарышкан. Андан соң белгисиз жерлердин руханий ээлери тарабынан кол салууга учурабайбыз деп ишенишкен. Бул учурда биз жаңы үй салганда, үй сала баштаганда ошол жерде курмандык чалабыз же үй салып бүткөндө элди чакырып да курмандык чалып элдин батасын алабыз. Бул ошол кыргыздардын байыркы замандан бери келе жаткан ишенимдердин да уланысы десек болот.
жогоруда айтылган ишенимдер учурда үйдүн ээси деген түшүнүк менен биздин арабызда жашайт. Мисалы үйдүн ээси жылан деп эл арасында ишеним бар. Үйдүн ээси кантип эле жылан болушу мүмкүн дегенде ошо кыргыздардын боз үйдө жашаган абалдарын эске алып туруп бул жерде жоромолдош керек. Анткени боз үйдүн салынуу жанагы түзүлүшү жайгашкан жерин билебиз. Ал жерге топуракка эң жакын абалда жайгашат. Топуракка эң жакын абалда жайгашкандан кийин боз үйдүн ичине жыландын кирип кетүүсү, жыландын ал жерде пайда болуусу бул ал кездеги көрүнүш менен нормалдуу нерсе. Жанагы белгисиз жерлер руханий күчтөргө белгисиз жерлерде ошо руханий күчтөр ээлеп турат. Ошол жерге жайгашыш үчүн да ошол жердин ээсинен уруксат алыш керек деп туруп, кыргыздар жалпы эле түрк элдери ошентип жерге отурукташкан. Убактылуу отурукташканда ал жерден көчүп кеткиче өзүн ал жердин ээси катары көргөн эмес. Анткени ал жердин ээси ага чейин эле руханий күчтөр катары ал жерде бар деп ишенишкен. Ошондуктан дагы ал жерде жылан көрүнгөндүктөн, көпчүлүк учурда жылан көрүнгөндүктөн алар ошо жыланды ошол жердин ээси деп жоромолдошкон. Ал эми учурда да үйдүн ээси жылан деген ошол жанагыдан, ошол доордон келе жаткан түшүнүк да. Эми учурдагы заманбап үйлөрүбүз өзгөчө көп кабаттуу үйдө жашаганда жыландын кирүүсү дээрлик мүмкүн эмес. Бирок ошого карабастан үй ээси деген эл арасында түшүнүк бар, коркуу бар. Бул ошол байыркы кыргыздардын жашоо шартынын негизинде пайда болгон ишенимдердин учурда келүүсү. Учурда дагы ошол ишенимдердин уландысы катары көрсөк болот буларды биз. Айрым булактарда кыргыздар өлүктөрүн өрттөгөн деген да маалымат бар. Айрым булактарда кыргыздар өлүктөрүн көмгөн дейт. Эми адистер аны айрым учурда өлүктөрүн өрттөшкөн, айрым учурда көмүшкөн деп чечимдешет. Бирок өлүк өрттөө кыргыздардын байыркы ишенимдердин эжелерине көп эле туура келе бербейт. Анткени өлгөндөн кийин да жашоо бар деп ишенишкен. Ошондуктан өлүктөрүн керектүү буюмдары менен көмүшкөн. Бул сүрөттө көргөндөй. Керек болсо жылкы менен кошо көмүп атат. Анткени о дүйнөгө ошо жылкыны минип кетет. Өзүнүн атын минип кетет деген ишеним болгон. Учурда жылкы бул биз мусулман болгондон кийин бул жылкы буюм менен кошо, жылкы менен кошо көмүү ишеними токтогон. Бирок жанагы жылдыктарда же болбосо ошол аксакалдарыбыз дүйнөдөн өткөн кезде жылкы союлат. Ошол жылкы да бекеринен союлбайт. Бул деле ошол кыргыздардын байыркы ишенимдеринин, же болбосо байыркы ошо дүйнө таанымдарынын учурда заманбап абалда дагы кандайдыр бир формада, кандайдыр бир эрежелер негизинде уланып келе жатканын көрөбүз. Керек болсо байыркы түрк элдери жалпы кыргыздарда ошол аталардын мүрзөлөрүн коргоо үчүн душмандары менен же болбосо аталар мүрзөлөрүн коргоо үчүн согушууга дагы барышкан да. Ошолорду жалпы алып карай турган болсок, бул жерде өрттөшкөн деген маалыматка караганда өлүктөрүн көмүшкөн деген, өлүктөрүн көмгөн, жердин астына топуракка көмгөн деген маалымат дагы да жанагы байыркы ишенимдер, кыргыздардын байыркы ишенимдерине жакын, байыркы ишенимдерине төп келген маалымат болуп эсептелет. Өлгөн адамдардын руху учмакка кетет деп ишенишкен. Ал кезде учмак дешкен. Учмактын дареги ал кайсы тарапта дегенде, аны ошо ритуалдардан улам жогору жакта же болбосо узакта, алыс тарапта деп чыгарсак болот.
Манас эпосунда да жанагы учмакты көздөй учасың, шейит болгон кезди сүрөттөгөндө учмакты көздөй учасың деген саптар бар. Бул да бизге ошол байыркы кыргыздардын дүйнө таанымындагы өлгөн адамдар бара турган тарапты көрсөтөт да. Манас эпосунда дагы ошол түшүнүк сакталып калган. Бирок исламдашкан формада түшүндүрүлөт басымдуу бөлүгү. Алар боюнча атайын да сөз кылабыз. Эми жогоруда айтылган бөлүктөрдү жалпы бириктиргенибизде кыргыздардын дүйнө таанымынын көрүнүшү келип чыгат. Бул жерде сөздүн башында айткандай, кыргыздардын дүйнө таанымын түшүнүш үчүн биз ошол географиялык, астрономиялык баардык маалыматыбызды унутуп туруп, бийик жерде, ошол кең талаада ошо айланага көз жүгүртүшүбүз керек. Ошондо биз байыркы кыргыздардын дүйнө таанымын элестете алабыз. Жана боз үй дагы бекеринен эмес бул. Боз үйдүн ошол формасы айланага көз салганда ошо көзүбүзгө көрүнгөн абалдын бир формага айланганы да. Демек, муну микрокосмос да деп коюшат. Түрк элдеринин микрокосмосу же болбосо кыргыздар аркылуу айта турган болсок, кыргыздардын микрокосмос түшүнүктөрү деп дагы көрсөк болот. Демек, боз үй бул жөндөн жөн келип чыккан эмес, муну жөнөкөйлүк үй катары карабашыбыз керек. Анын ичинде ритуалдар, диний ритуалдар аткарылган. Ошондуктан кыргыздардын алгачкы ибадаткана түшүнүгү деп дагы бул боз үйдү жоромолдосок болот. Ал эми жогорудагы айтылган кыргыздардын дүйнө таанымы тууралуу маалыматтардын ар бирин биз өз алдынча бөлүп талкуулайбыз. Анда ушул жерде токтотуп турабыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.